мен ырларымды сындап, анан күлүшүп, анан мага мындай бир шылың иретинде кабыл алгам да ошол нерсени. Анан кийин ыр жазбай калгам да. Элмирбек агайды көпчүлүк энциклопедия деп коет, ал анык кеп да. Саламатсызбы Изатайым, жакшы келип алдыңызбы? Алгачкы эле суроом 6 апрелде боло турган концертиңиз тууралуу сурагым келип турат. Өзгөчөлүктөрү кандай даярдыктар болуп атат, ошол туурасында айтып берсеңиз. Бул концертимде өзгөчөлүк деп айтууга болобу билбейм, бирок негизи эле мында мен мурда кийин элге көрсөтө элек шакирт кыздарым бар. Ошол кыздар катышат. Андан сырткары мурда бир-эки эле бир туугандарыман аралашып концертиме катышып жүргөн болсо, бул ирет бир көбүрөөк санын көбөйткөнгө аракет кылып атам. Жанында эр шаркак өнөрдө жүргөн акындар келип катышат. Бул өнөр сизге атаңыздан өткөн экен. Негизи эле кичинекей кезиңизде чымыныңыз байкалчу беле? Бул кичинемден эле бар болчу негизичи. Анан мисалы курбуларымды бир 4 сап ыр түрүндө кылып ошолорду бир мындай мектепте окуп жүргөн кезде. Мектепте окуп жүргөн кезде эле андай койкум сүйлөп, аларды тамашалап, бир-эки сап менен жок дегенде макалдатып, тийишип дегендейчи. Анан бара ал нерсем өрчүп, мындай ыр түрүндөгү форматка айланды десем болот да. Анан негизи мен ошол 2-класстан баштап эле мындай ыр жазып баштагам. Анан бирок мындай биздин үй бүлөдө мындай аябай күлкүчү үй бүлөбүз, анан аябай тамашалап, анан мындай бир мен ырларымды сындап, анан күлүшүп, анан мага мындай бир шылың иретинде кабыл алгам да ошол нерсени. Анан кийин ыр жазбай калгам да. Анан кийинчерээк анан бир 10-класста окуп жүргөндө атам: "Кызым, сен ушундай чымының бар болгондон кийин мен сенин деңгээлиңди көрүп турам. Ушул акындык өнөрдү аркалап, ушул төкүм акындыкка бел байласаң кантет" деп өзүнүн сунушун айтып калды. Анан мен бирок ал кезде мындай 10-класста окуп жүргөндө негедир мындай баягы аял затынан акындар жок эсе болчу да. Ошондуктан мындай уяттуу нерсе катары көрдүмбү, акын кыздар да болчу беле деген сыяктуу мен мындай же ал кезде мындай айтышка кызыгуум жок беле дегендей ойдомун да. Анан ошондой окшойт. Ошодон улам мен атам сунушун четке кагып койгом. Анан кийин ошо кыргыз филологиясы факультетин бүтөрүп, анан ошол акыркы жылдарда кандай кетсем, мен эми ушул мугалимдик жолду улайымбы деп адам өзүң изденесиң да. Анан ошентип атып карап, өзүм байкаштырып көрүп, анан кийин Нурзат Айдаркулова деген бир тууган эжем бар. Анан сен баягы эле атам айткан акындыкка аракет кылсаң болот деп ал да сунушун айтып жүрдү. Анан коркуп жүрөм, бирок корксом дагы ичимен ички даярдык менде ошол процесс жүрчү экен да мендечи. Мисалы эми ыр эмне экенин түшүнгөндөн кийин, аябай баягы кыргыз тил адабият мугалимдик кесипте окуп аткандан кийин аябай мындай адабияттарды көп окуп, мындай материалдык база топтолуп аткан экен да, мындайча айткандачы. Ошентип атып анан эжемдин сунушу менен анан эме кылдым. Сармердендер болуп калды бул жакта. Кайсыл жылдар болуп калат ошондо? Ошондо мен бир 2012ден баштап катуу бел байлап аракет кылдым да. Анан ошол жылдардан баштап көп издене баштадым. Айтыштарга кызыгуум күчөдү. Айтыштарды аябай изилдеп көрө баштадым. Акындардын чыгармачылык жолун, чыгармаларын, терме санаттарын баардык жактан изилдеп окуп, ошолорду чукуп дегендейчи, баардык материалдарды таап, ооба, ошолорду баары кандай жол менен ушундай акындыкка келген, ким эмне болгон дегендей баарысын изилдегенге аракет кылдым да болушунчачы. Аны окудум, издендим, анан мындай аракет кылып төгө баштадым. Анан Жалал Абад шаарындагы Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияга жумушка кирип, ал жерде оркестрде солист болуп иштеп жүрдүм. Бирок ошол менен катар эле дагы эле баягы изденүүмдү токтоткон жокмун да. Аны изденип, анан ал жерде дагы Жалал Абад ошо жергиликтүү акындары бар. Анан ошол акындар менен барып, жумасына бир жолу болсо дагы чогулуп, ошолор менен мындай алар эми кадимкидей эле төгүп ырдап жүргөн акындар. Анан ошолорго болбой эле барып алып келгиле, ырдайлы деп. Анан акырындан бул акырындан анан ошентип алар менен төгүшүп атып, анан баягы өнөр
акырындан болот экен да, бул баазы акырындан токтогот экен дегендейчи, анан ошол чөйрөгө акырындык менен келдим да. Анан мен акындык чөйрөгө биротоло бел байлап баш отум менен кирген бул 2016 жыл болду. Анткени 2015 жылдын аяк чендеринде ушул күз айларында Элмирбек устатым менен Асылбек Маратов ошол Ош жергесине эмеге барып калат, бир жакшылыккачы. Анан ошол жакшылыкка барып калышканда анан мен Нурзатчем көрүп калат дагы. Анан ошол жерден анан агай менен таанышып, анан мен ушундай бир сиңдим бар, ушундай акын болгусу келип, төкмө акын болгусу келип, аябай изденип, аракет кылып, ырдап жүрөт. Ошону байкап көрбөйсүзбү да, анан өзүм Элмирбек агайга ооба. Анан ошентип айтып калса мейли да, анан өздөрү аябай тиги аэропортко шашып атыптыр. Бирок ошентсе деле мен ошол агайлар менен жолугуп, анан 1 саат көлөмүндө ушундай ушундай жерге отуруп алып баарлашып, анан сүйлөшүп, анан мен агайга суроолорумду бердим, агай мага суроолорун, ошол эле мезгилде кеп кеңешин айтып, өзүнүн жакшы мындай таасирин калтырды да. Анан ошол 1 сааттык сүйлөшүү мени бир өмүрдөгү чоң өзгөрүүгө алып келди десем болот да. Анан ошондо агайдын бир сөзү бар, чыгып баратып, ал жерден чыгып баратып айтат, анан адамды жооп берген жоонан эмес, берген суроосунан кандай экенин билсе болот деп, анан мен мактап коеюн деген го дейм. Анан ошентип атып агай менен 1 сааттык баарлашуудан кийин анан ушунчалык бир жума кадимкидей толкунданып, баягы ырлар көөдөнмө толуп батпай аткандай аябай бир бөлөкчө сезим болду да. Аны мен сөз менен жеткирип айта албайм. Анан эми кийинки план ошол Айтыш коомдук фондуна акындардын арасына Бишкекке кантип келем деген план болду. Эми бир жерден бир жеке көчүп келүү, ошол жерге отурукташып калуу, ыңгайлашуу деле мындай оңой нерсе эмес экен да. Анан бирок кантсе дагы баягы ичимдеги өнөргө болгон сүйүү мени ушул шаарга жетелеп келди акыры. Бир 2 ай 3 айдын аралыгында ошол 2016 жылдын январь айында 20-сында келгем. Анын үстүнө баягы 10-унда 20-сында айдын акыркы күндөрү 10 күндүк сабактар болчу. Азыр деле болот. Анан ошол биринчи жолу ошо 20-январда 10 күндүк сабакка келип, акындар менен амандашып, учурашып, алар да кадимкидей сабак катары бири-бири менен айтышып, кечке сабак болот да. Ошолор менен кошо айтышып, эми укмуш деле айтышкан жерим жок, эми аракет кылып, кичине алардын айткандарына жооп бергенге аракет кылып дегендейчи. Анан баягы өнөр жугушат дегендей ошол акындардын арасында жүрүп, ошо Элмирбек устатым кеп кеңешин угуп, дайым ар бир сөзүн жерде калтырбай баарын тыңшап, баардыгына мындай дилгир мамиле кылдым да. Аябай мындай зирек болуп отуруп, ар бир нерсеге кунт коюп дегендейчи. Анан ошонун натыйжасында анан улам ушул акындык чөйрөгө аралашып кеттим да. Устатыңызды эстегенде көзүңүзгө жаш алган учурлар болобу сизде? Албетте. Устатым бизге таасири, бизге берген таалими мындай биздин жан дүйнөбүздү бир ырга толтуруп, жан дүйнөбүздү мындай байытып турган киши эле да. Эми баягы Элмирбек агайды көпчүлүк энциклопедия деп коет. Ал анык кеп да. Кандай тармак болбосун, эмне жөнүндө суроо бербейли, мындай толук кандуу, өзүң канааттандырарлыктан да бийик деңгээлде өзүң жооп ала алчубуз да. Кээ бир учурларда баягы көзү тирүү болгондо устатымдын бул нерсени кылмак экен деп аттин кылган учурларыңыз болобу? Албетте, бизди аябай тарбиялап, болгон билимин берип, болгон тажрыйбасын бөлүшүп, ошентип, анан бирок биздин сыйыбызды көрө турган кез болчу да агайчы. Биздин сыйыбызды көрүп, дагы төрүбүздө отуруп, бизди дагы мындан дагы бышырып дегендейчи. Анан биздин сый урматыбызды көрүп, сүйүнүп, толкунданып, баягы эл арасында отурса биз үчүн чоң дем, чоң күч болчу да. Анан мурда деле баягы биз айтыштарга чыккандарда элдин арасында көрүүчү болуп олтурчу да. Анан агайдын ошол жерде отурганы эле бизге чоң тирек, таяныч болчу да. Анан устатым отурат дептир. Бир чети жоопкерчилик, бир чети мындай аркаңда бир тоо турат да, өзүңчө эле бир ишенимдүү чыгып, ишенимдүү ырдап дегендейчи.
көпчүлүктү эле кызыктырат да бул суроо. Баягы айтыш учурунда эле ургуштап ичиңиздерден сөздөр куюлуп чыгып турабы же алдын ала даярдык көрөсүздөрбү бул айтышка чыгаардын алдында? Эми акын деген дайым даяр жүрүш керек да, кандуу жүрүш керек. Мисалы эл ичинде жүрөбүз, мындай ошол эл ичинде жүргөндө да эмне актуалдуу болуп атат, маалыматтуу болуш керек дегендейчи. Анан эми биз баягы ырдоо техникасын баарысын түшүнүп алгандан кийин биз бир ойду түйүндөп эле ойго түйүп коебуз да. Анан ошонун негизинде эле анан бири мындай ылайыкташтырып, анан баягы жүйөгө жараша, сөздүн жүйөсүнө жараша эме диалогдор уланып, айтыштар улана берет. Анан эми негизи мындай бир мисалы атайын бир мисалы Токтогул Сатылгановдун мынча жылдыгына деген сыяктуу атайын бир даталуу күндөргө айтыштар болсо, ал жөнүндө көбүрөөк маалыматтар топтоп, биз кандай ачып бере алам, ошол кишинин бейнесин канткенде кайсыл жагынан эл айтпаган жагын айтканга аракет кылайын деп мындай изденебиз да, изденүүнүн үстүндө болобуз. Мындай ой камдап дайым мындай изденүүнүн үстүндө болгондуктан бир аз мындай база менен барабыз дегендейчи. Анан бирок албетте баягы өнөгүң ким болоруң, ким менен чыгып каларыңды аны билбейбиз да. Бизде баягы чүчү кулак кармап тартып, кээде баягындай 1 2 3 4 деп ирети менен деле кылбай, кимдин аты чыкса ошол менен ошол чыгып кете бере турган кездер деле болуп калат да. Көп эле айтышка чыгып жүрөсүз. Анан баягы кызыктуу окуялар дейинби, айтыш учурунда эсте калган кызыктуу окуялар жөнүндө айтып кетсеңиз. Андайлар мындай өтө баса белгилеп деле айта албайм. Анан ушул мындай кээде мындай адам бир нерсени айтып келип атып, оюңду мисалы бир азыр мынагы ой менен ушул ой менен оюмду жыйынтыктайм деп турасың да. Кээде ошондо мындай оюң чачырап кеткен учурлар болот да. Анан жыйынтыктай албай эле анан көзгө көрүнгөн нерсени төгүп баштаган учурлар болот да, мындай ыңгайсыз болупчу. Анан баягы ойду жыйынтыктай албай чаржайт ойлор болуп кетет, аябай ыңгайсыз болуп, баягы оюңду так бере албай кыйналып каласың да. Анан кээде мындай эме болуп калат, ошентип төгүп келип атып эле анан бир өзү бир түйүндөй турган кезге келесиң да. Акырындык мененчи. Анан сизге мырзалар менен айтышкан жеңилирекпи же айымдар менен айтышкан жеңилирекпи? Негизи мындай кыздар менен айтышканга караганда, эркектер менен айтышканда мындай темалар көбүрөөктөй сезилет да. Мындай эркек аял ортосундагы темалар, анан элге да кызык дегендейчи. Анан эми ал аял менен, аял киши, айымдар менен айтышсаң деле мындай жакшы бир кызыктуу темаларды тапканга болот. Шакирттерди даярдоодан туртпайсызбы? Канча шакиртти дайындап койдуңуз? Буга чейин мага көп кыздар жазып келген, ата-энелери да жазып жүргөн. Ушундай кызым бар депчи. Анан болбосо өздөрү да кайрылышкан учурлар болот. Анан көбүнчөсү эле мектеп окуучулары болуп, айыл жергесинде болуп, ошентип калышат, анан келе алышпайт. Андан сырткары мындай мен өзүм мындай устат болгондон мындай уялдым да, мындай негедир мындай өзүм азыр устаттык деңгээлге жете элекмин дегендейчи. Анан сизди ошондой көрө билишет экен да. Анан мен өзүм шакиртмин, силер келгиле, ошол атайын мектепке келгиле, Ачык коомдук фондуна келгиле, биз баарыбыз ошол жерден чыкканбыз, ошол жерден өсөсүңөр, өнөсүңөр, баягы такай сабактар болуп турат деп мен азыркы күнгө чейин көпчү эле кыздар, балдар айтканда, мага сунушун айтканда мен ошол жака жиберем да, ошол жакта айтып, ошол жака барсаңар депчи. Анан баягы убакыт өтө өткөн, биздин деле жашыбыз 40ка келе баштаптыр, жакындап калыптыр дегенде, анан жылдар өтө өткөн. Анан эми акыркы учурларда мындай ойлоп калдым да, баягы бирин экин болсо дагы кыздарды жаныма алып, баягы устатымдан үйрөнгөндөрүмдү, кеп кеңештеримди, өзүмдүн тажрыйбамдан бөлүшүп, акырындык менен аларга үйрөтө берсем, өзүм баягы билимдеримди, өзүмдүн тажрыйбамды бышыктаганча аларды деле үйрөтө берейин деп чечтим да. Анткени жыл өтө өткөн, билинбей убакыт өтө өткөн. Анан баягы акындык эми дароо эле болуп кете турган, дароо эле мындай өздөштүрүп, дароо эле бир
мындай укмуш болуп кете турган нерсе эмес да, буга бир тапталыш үчүн көп жылдар керек экен да. Ошого мындай алар деле акырындык менен мен билгендеримди үйрөнө берсе, өздөрү дагы аралаша берсе, баягы аралашмайынча бышпайт да. Анан баягы устатым мен эч айтыштардан калба, ар бир айтышка катышып бер, ар бир айтышка катышканың өзүң үчүн тажрыйба болот. Улам ар бир мүчүлчүлүктөрдү, кемчиликтериңди байкап, ар бир неме сен үчүн сабак болот, тепкич болот дейт эле да. Анан ошондуктан ошол азырынча мындай бир көп эме кылгандан алысмын, көптү чакырып алып, өзүмө алып алып, анан кийин ошолордун жоопкерчилигин алып, эми жоопкерчилигин алгандан кийин аларды ошондой чыгарыш керек дегендейчи. Анан азырынча ошол бир 2 кызды таптап келатам. Гизат айым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, бизге ушинтип маек бергениңизге.